себеби мамлекет деп айтып атпайбызбы? Чынын айтып келгенде бул жаштар мамлекети. Биз аны кандайын алып карайбыз, статистика менен карайбызбы, көчөгө чыгып карайбызбы? Бул жаштар мамлекети. Анан жаштар дегенде айтышат, баягы келечекте жаштар, силер келечектин ээлери деп. Келечектин эмес, мына бүгүнкүн ээлери жаштар. Биз өзүбүздүн мына Манас эпосубуз бар. Манас эпосун карасак, Манас атабыз 12 жашында жосайып чоңоюп атат. 18 жашында, 15 жашында же Жусуп Абдурахмановду алалы атабызды. Жапжаш кетти. Кенеде кезинде 3 жылдык билим менен Москвага чейин аты таанылды. Ошол жакта Москвага чейин таанылып, биз ошол Жусуп Абдурахманов тууралуу биздин фондубуз документалдуу фильм тартып атканда көрүп, ошол жерде фактыларды, архивдик маалыматтарды көрүп өтө таң калдык. Ошол кездеги алардын кылган мамлекетке учуру. Мына мен азыр 34-төм. Бирок ошо Жусуп Абдурахманов кылган иштин 100дөн 1000ден бирин кыла алдыкпы, жок. Биз дагы эле өзүбүздү кичинекей эсептейбиз. Дагы эле өзүбүздү баягы чоңоёлук, өсөлүк деп эсептейбиз. Бирок ошол кездеги биздин аталарыбыз эрте чоңоюшкан да. Азыркы өзгөчө, азыркы мына глобалдык доордо эрте жетилгенге муктаждык кылып атат. Эрте жетилиш керекпиз. Анан кийин эмне иштер жасалып атат деп суроо бербедиңизби? Мен такай айтам, мисалы Союзбектер отурушат. Мамлекеттин колунда эмес. Ишенип коюңуздар, мамлекеттин колунда эмес. Жаштар саясатына багыт берүү гана мамлекеттин колунан келет. Жаштар багыт берүү. Мына Союзбектердин кылып аткан жанагындай стимул, алдыга жылдыруу, координациялоо деген мына ушул багыттарда. Мен жаштар менен сүйлөшкөндө такай айтам, мына ушул күнгө чейин 100 миңден ашык жаштар менен мындай көзмө көз сүйлөштүк. Бирөөлөрүнө премия бердик, бирөөлөрүнө стипендия бердик, бирөөнүн долбоорун колдодук деген, бирөө менен чогуш дедик дегендей. Мына азыр жаңылыгыңыздын башында айтып өттүңүз, Дубайда эт боюнча дагы кол коюлду деп. Мына ошол кол коюп отурган Марат Зарыпбек уулу деген бул биздин бизнес школанын бүтүрүүчүсү. Өзү академия МВДны бүттү. Негизи милиционер болуш керек болчу. Бүгүн ал мясо комбинат куруп, балыкчыда ишкер болуп атат. Анын жашоосунун өзгөрүүсү мына ошол биздин коомдук мектептин баягы тийген таасири. Муну эмнени айткым келет? Биз ошол мындай мамлекетти карабаш керекпиз. Мамлекеттин жашай турган башка иштери толтура. Тем более бизде болгон мамлекеттин бюджети баягы чакан, чектелүү болгон жерде ар ким өзү аракет кылыш керек. Тепличный условияда эч ким ийгиликке жете албайт. Же мына айтып аткан Чыңгыз атабыз. Чыңгыз атабызга бирөө жардам берди беле? Жок. Болбосо репрессия кабыл алынган эл душманынын баласы деп жүрүштү да турабы. Мына ошол киши кантип өзүнүн күчү менен жетти. Жусуп Абдурахманов, Исхак Разаков, тоголук жетимдер. Аларга ким жардам берди? Ушундай нерселерди карайбыз да. Мен ошол үчүн жаштарга, ушул радиону угуп аткан жаштарга айтат элем. Эч качан бирөөнү карабагыла. Мына 30 жылдан бери Кыргызстан кыйналып атат, акча жок, эч ким жок. Мамлекетти жамандап отурабыз. Бирок 30 жылдын ичинде 90% эл жамандап отурганда 10% адамдар ийгиликке жетип атат өздөрүнүн күчү менен. Мен ойлойм, ошондуктан мен көбүрөөк мамлекетке мындай бир акцент коюп, мамлекет жашаш керек деп айткым келбейт. Мен ойлойм, ар ким аракет кылыш керек. Эң кедей мамлекетте дагы эң ийгиликтүү адамдар чыгат дүйнөгө таанылган. Бул акчанын баардыгы жогунда эмес, адамдын өзүндө. Болгону мына ушул жаштар саясаты ошол балдарга билим берүүгө кичине көбүрөөк акцент коюш керек. Билим. Билимди дагы айтып атпайсызбы? Бир туура коюш керекпиз. Мен эгер ошону мүмкүнчүлүк болсо анан аякта айтайын. Билимди башка жакка буруш керекпиз. Жаштарга берип аткан билимди башка жакка бурсак, мына ошондо ар ким өзүн өзү көтөрүп чыгып кете алат деп ойлойт элем да. 100 миңдей бала менен иштештик. Мектеп окуучусу болсун, студент болсун. Жаштар менен иштедик, жаш окумуштуулар менен 2013-жылы Аскар Салымбек фондунда атайын бир долбоор чыгарган Акыл тирек деген. Ошол жаш окумуштуулар арасында конкурс болчу. Анан ага чейин айтпады, илим өлдү, илимде эле жок, кыйратпай айтышат, илимде липоздордун эле пайдасы жок. Мен өзүм деле илим катары PhD доктор катары деле эмнеге окуп атасыңар, пайдасы деп айтышчы. Анан ошол конкурс уюштурганда биз илим өлө элек экенин көрдүк Кыргызстанда. Илим өлө элек, өзгөчө жаштар арасында да кыйналса дагы ошо илимде жүргөн адамдар бар экен. Конкурс берип, атайын китеп чыгарып, Акыл тирек деген мындай алтынга окшоштуруп чыгарып, ичине алардын биографиясын киргизип, филармонияга аларды топтоп, КТРК менен сүйлөшүп, алардын ошо прямой эфир менен кетирип Кыргызстанда көрсөткөндө, ошондо көрдүк, Кыргызстандан барып, чет мамлекетке барып иштейсиңби десе болбой келген окумуштууларыбыз бар экен, жаш окумуштууларыбыз. Мына жакын алыс кетпей эле, мына Казакстанга барып, мына квартираңды алып берелик, бул университетке иште, тиги университетке иште дегенде болбой келген жаш окумуштуулар бар экен. Тилекке каршы алардын изилдөө иштери бизде баягы орусча айтканда невостребованный. Баягы талап жок алар. Талап дегенде мен мамлекет эле айтпайм. Жана айтып атпайм мен. Жалпы комплекс караш керекпиз. Мамлекет тарабынан да жок, ишкерлер тарабынан да жок. Ошого талап, мисалы, алардын бир чыгарып аткан разработкаларына талап жок.
Анан кийин экинчи бир жакшы долбоор чыгардык элек, Кыргызстан жаш лидерлери деп. Бир жаңы заманбап билим берели деп. Анан Агартуу лигасы деп 35 миңдей жаш баягы региондогу адамдарга, жаштарга билим берет акысыз. Ошолорду көргөндө бир билим берүү боюнча бир жыйынтыкка келдик да. Эң биринчиси билим берүү тармагында, бул менин жеке пикирим, билим берүү тармагында эң башкы ролду адамдын инсан катары өнүгүшү чыгыш керек болот. Инсан катары. Бир профессиянын ээси болуп чыгышы мүмкүн адам. Математиканы 5 окушу мүмкүн, кыргыз тилин, орус тилин 5 окушу мүмкүн, мектепте кызыл диплом менен бүтүшү мүмкүн. Бирок кызыл диплом менен бүтүп, кызыл аттестат менен бүтүп, университет кызыл диплом менен бүтүп, бирок кээде жашоосунда ийгиликке жетише албаган адамдар бар, жолун таппай жүргөндөр бар. Жогорку билимге ээ болуп, Россияга ар кандай жумушка кетип аткан адамдар бар. Кээде эки алып жүрүп, бирок ийгиликке жетип аткан адамдар бар. Парадокстор көп. Бирок айтпайм, эки алган бар, ийгиликке жетип деп айтпайм. Бирок бар, парадокстор бар. Анан ошол жактан караганда, эмнеге ошол адамдардын потенциалы чыкпай жатат? Мына жана мамлекеттик жаштар сыйлыгын берип атканда, Союзбек да өзүнүн интернет баракчасынан бөлүштү, Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзүн. Ар бир нерсенин ошол эле чыгарма болбосун, ошол чыгарманын эң негизгиси дейт, бул инсан дейт. Инсан өнүгүүнүн жеткен чеги бул инсан өзү. Ооба. Ошол инсан болсо, мейли ал сүрөтчү болсун, мейли ал жазуучу болсун, мейли ал ишкер болсун, мейли мамлекеттик кызматкер болсун. Эгерде ал инсан катары жогорку деңгээлде өнүккөн болсо, анын тармагы өнүгөт. Ал аркылуу берилет ошол тармакка. Ошондуктан эң биринчиси бул инсан катары өнүктүрүү турат. Мына азыр биздин мектепти карап көрөлүк. Биздин жогорку окуучуларды карайлык. Билим берип атышат, профессия берип атышат, бирок инсан катары өнүктүрүп атабызбы? Жок. Инсан катары. Эң биринчиси, эгерде бул адамды айтып атпайбыз, мисалы үчүн, убактысын пайдалана албаса, өзүн өзү мотивация кыла албаса, максат коюп аны кубалап жете албаса, эгер коммуникациялык башкалар менен байланыша албаса, 4-5 тилде эркин сүйлөп, өзүнүн баягы коомун кеңейте албаса, ал адам ийгиликке жете алабы? Мейли ал 5 алсын, мейли ал кандай болбосун, математиканы билет, семишке да чаксын. Бирок жанагы жерде болбосо убактысын пайдаланса ал жете алабы? Жете албайт. Экинчиси, мына азыр көрүп атабыз, биз каалайбызбы? Экинчиси, билимди, жана айтып атпайсыз, профессиясы, адистикти биз конкреттүү компетенция катары бериш керек болуп атабыз. Бир эми баягы узагыраак болуп калат, бирок айтып коеюн. Фордтун бир окуясы бар го, Дейл Карнеги китебин жазып атпайбы, Фордтун окуясы. Бир журналист Фордту сотко берет. Сотко бербейт, бир шылыңдайт. Бул невежа дейт, караңгы киши дейт Форд. Форд сотко берет. Мен сизге далилдейм, мен караңгы эмесмин дейт. Анан айтат журналист, мен муну чогуу барсам да соттон да далилдеп берем, бул кишинин караңгы экенин дейт. Форд барат, ошол сотко барышат. Анан айтат, мончанчы жылы Англия менен согушкан кезде, эркиндик үчүн согушуп аткан кезде, могу шаарга кайсы англичанин полководец кирип келди эле, анан канча киши өлгөн, итог кандай болду дейт, биз тараптан ким баштады дейт. Форд айтат, мен ошонун ким басып келгенин, канча киши өлгөнүн билбейт экенмин дейт. Бирок ким жеңгенин гана билем дейт. Анан күлөт. Мына өзүнүн тарыхын билбеген, мамлекеттин тарыхын билбеген, бул Форд невежа дейт. Анан ошондо айтат, мен бир Сатурнди чакырып келейинчи дейт. Чакырып келе Сатурнди айтчы дейт. Ал бүт ошо тарыхты айтып берет. Дагы экинчи, үчүнчү Сатурнди айтат, баары айтат дейт. Айтат, менин дейт, компаниямда дейт, 99 киши дейт, процент киши мүмкүн ушул историяны так билет дейт. Мүмкүн Америкада жашаган кишилердин 90-70-80% ушул окуяны билет дейт. Бирок Америкада бир дагы киши мендегидей автомобиль чыгарганды билбейт дейт. Бизде Кыргызстанда энциклопедиялык баягы знаниясы, билими болгон адамдар көп. Тигини мындай кылса болот, мындай десек. Бирок конкреттүү бир продукция чыгарганда, конкреттүү бир технология чыгарганда, конкреттүү бир ишти жасаганды билген адамдар аз. Мына ушул багыттан билим берсе, конкреттүү баягы точный дейт го, өзгөрмөк. Мына жаштар менен көп студенттер менен жолугабыз, сурайбыз, бир суроо. Кумириң ким? Мисалы үчүн маркетологдо окуп атат, кумири бир ырчы. Кумириң ким? Саясатчы. Мейли ырчы да болсун, жазуучу да кумир болсун, саясатчы да болсун, ишкер да анын кумири болсун. Бирок өзүңдүн тармагында кумириң барбы десең, ойлонот. Өзү окуп аткан багытында кайсы бир кумир, бир ийгиликке жетип аткан, жаңылык киргизген бир адамды таба албаган болсо, ал кайсакта маяктан көрүп атат, кайсакка барып атат. Демек кызыкчылык башка. Өзүн алдап атат да, маркетологдо окуп атат, бирок ал башка жакта жүрөт ою. Мына ушундай да. Анан төртүнчүсү керек, экинчи, үчүнчүсү керектүү бул билим. Каалайбызбы, биз 3 тилде сүйлөш керекпиз. Кыргызча, орусча, англисче. Эң жок дегенде 3 тилде сүйлөш керекпиз. Мектепте мына айтып атпайбыз, кыргыз, орус мектеп кылып бөлүп койдук. 11 жыл бою кыргыз мектептерде орус тилин окутат. Бирок бүтүп атканда орусча сөйлөп атабы балдар? Жок. 11 жыл бою орус мектептеринде кыргыз тилин үйрөтөбүз. Бирок шаарда орус мектепте окугандар кыргызча сүйлөп атабы? Жок, сүйлөбөйт. 4-класстан баштап 5-класста болсо жума сайын англис тилин беребиз. Канчабыз англис тилин сүйлөп атабыз эркин? Кайра келип университетте окуйбуз, анан кайра курстарга барабыз. Мына ушундай жалган системаларды биз түп тамыры менен өзгөртсөк,
Мен ойлойм жаштарга бир билим бериш керекпиз. Билим, көз караш берсек, калган өзү табат. Да. Мен ушундай ушул багыттарда анан акыркысы IT. Биз айтишник болобуз, айырмасы жок. Бирөө журналистпиз, бирөө экономист, бирөө билим тармагында айырмасы жок. Бирок каалайбызбы, каалабайбызбы, IT грамотность баарыбыз болуш керек болуп калдык. Себеби 20 жылдан кийин жашоо түп тамырдан бери өзгөрөт. Мына аз көрбөдүк жакынкы арадагы согуштук технологиялар, башка граждандык технологиялар эле кандай башка искусственный интеллект кетип калды. Ооба. Искусственный интеллект биз кантебиз ошону башкарганды, ошону түшүнгөндү билиш керекпиз. Бул айырмасы жок. айтишник болобузбу, болбойбузбу, IT грамотность деген. Мына ушул мен ойлойм 5 багытта эгер биз кардиналдуу реформа жасасак, жаштарыбыз дагы дүйнөлүк аренага мындай эркин кирет эле, сууга сүзгөн баладай кирет эле да, үйрөнгөн сууга сүзгөндү билген баладай мындай секирип кирет эле да. Ошол биз глобалдык, баягы Кыргызстан кичинекейбиз да. Биз глобалдык рыноктогы өзүбүздүн ойлоп таба алабыз. Кыргызстандын рыногу кичинекей.